Достор салам. Жаш мушкерлерге жана профессионалдык карьерасын баштаган мушкерлерге менин кыскача кеңештеме видеом болсун деп атайын тартып атам. Жигиттер, инилерим, достор, Америкага баардыңар келип ушул UFC Bellator'га чыкканга баардыңардын максатыңар, жүрөгүңөрдү каалооңор бул мындай айтканда мечтаңар. Баардык спортчунун мечтасы да бул. Ошондуктан жигиттер мындай кылабыз. Америкага кантип барам, ким барат, ким жардам берет деп жата бербестен, отура бербестен өзүңөр аракет кылгыла. Кандай аракет кыласыңар? Паспортуңарды, эл аралык паспортуңарды алмаштырып, жаңы үлгүдөгү паспортты алгыла. Анан ошол паспорт менен өнүккөн өлкөлөргө кирип чыкканга аракет кылгыла. Мүмкүнчүлүккө жараша Турция, Дубай, андан сырткары Европанын Шенген визасына аракет кылып, Европанын визасын алып, ошол өлкөлөргө кирип чыккыла. Андан сырткары Япониянын визасы бар, андан сырткары Кореянын визасы бар. Баардык өлкөдө силердин тааныштарыңар бар, байкелериңер бар, эжелериңер бар, же болбосо карындаш, досторуңар бар. Эгер силер үчүн күйүп берген, силер үчүн күйүмдүү болуп, жолжолоорун көрсөтүп, жардам бере турган болсо, ошолор менен сүйлөшүп азыртадан баштагыла. Неге? Себеби дегенде паспортный история деген бар. Паспортный история деген бар. Паспортуңарда канчалык көп печать, көп виза болсо, ошончо силердин Америкага виза алганга мүмкүнчүлүгүңөр чоң болот. Ошол Американын визасын алганга чейинки тапшырма айтайын силерге. Алгыла, ошол визаларды алып аракет кылып, канчалык ошол процессте жүргөндө силерде тажрыйба болот, анан ишеним келет. Американын визасын алганга ишеним пайда болот. Жол жоболорун өзүңөр таап каласыңар. Кыргызстанда очередь жок болсо, Европада очередь болуп калышы мүмкүн. Бирок Европага кирейин десең, сен визаң жок. Сен ага чейин аракет кылып виза алып койсоң, Шенген визаңды алып койсоң, каалаган убакта кирип чыгып, визага тапшырып, аракетиңди кыла бересиң. Пайдасы ушул. Андан сырткары канчалык өлкөгө кирип чыккан сайын ошончолук дүйнө көз караш развитие болуп, мындай кругозор өскөнгө аябай жакшы болот. Интернетте толтура визаны алуу боюнча толтура видеолор бар. YouTube'да, Instagram, TikTok'та толтура видеолор бар, каналдар бар. Ошолордон көргүлө, ошолордон үйрөнгүлө, ошолордун мындай кадамдарын туура кылып, изденип аракет кылгыла. Мен дагы ошентип үйрөнүп, аракет кылып, Кудайдын буйругу менен ар бир тааныштан сурап атып, ар ким менен жазышып, сүйлөшүп атып, көптөгөн тажрыйба алгам. Мен сурап атып, көрүп атып тажрыйба алып калгам. Анча мынча визаларды өзүм эле толтуруп, өзүм эле алганга аракет кылгам. Андан сырткары social медиа тармагына иштегиле. Медиа тармагына иштеп, сөз байлык күчтүү болуш үчүн, сөз байлыгы бай болуш үчүн китеп көп окуп, көбүрөөк өзүңөр үчүн билим алгыла. Билим алуу кеч эмес. Мен дагы ушул жаш кезимде убакыттарымды текке кетирип, көп убакытты өткөрүп койгом. Өкүнбөйм, бирок азыр деле кеч эмес экенин билем. Азыр дагы мен окуп, билим алып, күндөн күнгө өзүмдү өстүрүүгө аракет кылам. Силердин дагы колуңардан келет. Силер каалагыла, баштагыла, таштабагыла. Азыр туруп баштагыла. Күнүнө бир жарым саат китеп, 1 саат китеп окугула. Андан сырткары 10 сөз болсо да англис тилин жаттагыла. Бишкекте жүргөн мушкерлер, индиялык жана пакистандык жарандар көп. Алар англис тилдүү. Ошолорду жаман көрбөй, ошолорго жакшы мамиле кылып, ошолор менен дос болгула. Англис тилги курска барасың, бирок сенде эч кандай жыйынтык жок. Анткени сен аякта грамматиканы, теорияны гана окуйсуң. Практика жок, сен эч качан сүйлөшө албайсың дагы, сенде жылыш болбойт. Практика болуш үчүн ошол индиялык студенттер, пакистандык студенттер силер үчүн аябай жардамы тиет. Курска барып окуйсуңар, андан сыртка чыгып, ошол көчөдөн таанышып, дос болуп, номерин WhatsApp-ын алып, сүйлөшүп, жолугуп, чай ичип, ошолор менен убактыңарды өткөргүлө. Анткени
алар англис тилде канчалык алар менен чулдырап сүйлөп кандайсың, ден соолук жакшыбы деп жөнөкөй эле сөздөрдү сүйлөп күндө жолугуп сүйлөшө берсеңер, силердин разговорный речь пайда болот английский. Бул менин тажрыйбамдан бири. Анткени кантип сүйлөштү, кантип сөздү кошушту, могу нитичканы үйрөнүш үчүн мен ушул Бишкектеги индиялык студент, пакистандык студенттер менен дос болуп, ошолор менен күндө сүйлөшчүмүн. Жардамы тийди, пайдасы тийди. Андан сырткары орусча китеп, үнүңөрдү чыгарып окугула, развитие кылгыла, камерага сүйлөгөндү, ораторский искусство деп коет, ошолорду үйрөнгүлө, аракет кылгыла, өзүңөр үчүн иштегиле. Ооба, силер мушташасыңар, силердин борьбаңар жакшы, грэпплингиңер жакшы, силердин стойкаңар жакшы, боксуңар жакшы, силер жакшы мушташсыңар, силерде дух бар, силерде воинсыңар. Ооба, бирок билим деңгээли кандай, сүйлөө речиңер кандай, социалдык тармакта өзүңөрдү кандай сатасыңар, кандай көргөзөсүңөр, эртең бир чоң адамдар менен олтуруп, чоң адамдар менен туруп калганда эмне сүйлөшөсүңөр, айткылачы. Ошону ойлонгула. Бул сөзсүз керек. Бардык лигалар, күчтүү лигалар силердин азыркы учурда рекордуңар, кимди уткансыңар, кантип уткансыңар, досрочный эчтекени карабайт. Social медиаңарды карайт. Силерде канча адам көрөт, сени канча адам, сага канча адам кызыгат. Сени мен азыр контрактка подписывать этсем, бул адамдын артынан канча адам келет бизге, канча адам аккаунтка подписан болот, канча адам колдойт, канча адам көрөт деп ошол жагын карайт. Анан кийинки этап бул сенин спортивный составляющий жагыңды карап баштайт. Стилистикаңды карайт, борьбасы кандай, дыханиясы кандай, антропометриясы кандай, габарити кандай, ким менен мушташкан, анан ал жагын экинчи орунга коюп карайт. Ошондуктан социалдык тармакка да иштегиле, өзүңөрдү развитие кылып иштегиле, паспортуңарды Американын визасын алганга чейинки учурга даярдагыла, үйрөнгүлө, интернеттен пайдалуу нерселерди көргүлө. Түнкү саат 3-4кө чейин кыздардын жамбашын эмчегин карабай, ушундай пайдалуу видеолорду көрүп аракет кылгыла. Анан албетте бизде кыргыздарда, негизи эле кымыш өлкөлөрдө бизде менталитет башкачараак. Биз биртке мындай жалпак тил менен айтканда катыйбыз, скромность этебиз, серьезный болобуз, мындай тип өзүбүздү каман беребиз. Жок, комфорт зонадан чыккыла. Чыккыла, эртерээк чыккыла. Канчалык эртерээк чыгып, өзүңөргө иштеп, өзүңөргө аракет кылып, өзүңөрдү тапмайынча ачылбайт. Маанилүү нерселер булар. Мен силерге акылдуу болуп, үйрөтүп, анан жаткан жерим жок. Бул болгону азыркы учурда реалдуу түрдө керектүү болгон проблема. Эгер сен Америкага келем, мен дүйнө жүзүндө өзүмдү көргөзөм, мен легенда болом десең, Америка легендалардын өлкөсү, мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү. Бул жакты кызганганга болбойт. Сен келбе, мен эле болоюн, менден башка эч ким болбосун, сен келбесең экен деген менде түшүнүк жок. Америка бардыгына батат. Баардыгыбызга жетет. Баардыгыбызды батырат. Ачыгын айтайын. Ошондуктан мыйзамдуу түрдө аракет кылгыла. Ишенгиле, колуңардан келет, мен да силерге ишенем. Канчалык биз көбөйүп, канчалык биякта көп тармактан өзүбүздү көргөзсөк, бул өзүбүздүн өлкөбүзгө болгон салым кийин сөз болот. Бир лигада, бир дивизиондо 2 кыргыз бала мушташып калганын мен каалайм. Неге дегенде, эгерде бир лигада, бир дивизиондо 2 кыргыз бала мушташса, бул Кыргызстандын спорту өнүккөн деген эсептелет. Ошондой достор, каналга катталып, досторуңар менен бөлүшүп, лайк басып, комментарий жазып, колдоп туруңуздар. Баарыңыздарга ийгилик. Колдон келишинче жакшы, пайдалуу кеңештерди, ар бир видео, ар бир пост пайдалуу болгонго, пайдалуу кылып тартканга, кыргызга кызмат деген менин өзүмдүн девизим бар. Кыргызга кызмат болсун деп
аракет кылам. Бул менин болгон колумдан келген ушул өзүм билген, өзүм тажрыйбаман көргөн, азыр көрүп аткан реалдуу проблемаларды көрүп айтып жаткан нерселерим ушул. Дагы да болсо ар кайсыл темаларды айтып бөлүшүп турам. Силер колдоп турсаңар, силер ушундай видеолорду бөлүшүп турсаңар, сөз бизде мотивация пайда болот. Мисалы менде көптөгөн жакшы нерселерди чыгарып турам. Бат. Рахмат.